Негизи мен деле ошол интернеттен карап турсам, бир бала чыгып атат. Биз эки бир тууганбыз дейт. Азыр экөөбүз деле бир жакшына окуган жокпуз дейт да. Эгерде дейт бир жалгыз болсом дейт, чоңураак окууда окумакмын дейт. Баягы карасаң айтканы. Се ата тарбия бере алган жок да баягынычы. Ата тарбия бере алган жок, ата эне анын максаты эмне болуп атат? Ошо бир окушка окуш үчүн ошо бир тууганы тоскоолдук жаратып атат агачы. Анын ою боюнча да. Бирок бир тууганга жетпегендер канча? Бир тууганым болсо экен, мейли кыз болсо, эркек болсун, бир тууганым болсо кана деп туруп, эмне ушунчалык деңгээлде үмүт кылып жүргөндөр бар. Мен да мындан бир канча жыл мурда ошол жардамчым жаназа болуп калып, ошол барып келди. Барганда ушундай көңүлү чөгүп, кайгырып, капа болуп келди да. Эмне мынчалык десем дейт, барсам дейт, ошо 5-6 киши сыртта өкүрүп турат дейт. Үйдүн ичинде ошо өлүктүн жанында аялдар кошок айтып турат дейт. Туугандарың көп экен десем дейт. Кайдан дейт экен да? Жалгыз бир тууганым. Же эркек бир тууганым жок, же аял бир тууганым жок. Кыз бир тууганым жок. Аргасыздан, уялганымдан мыналарды жалдап келдим деп айтат дейт. Карасаңыздар. Ушул эле бар турбайбы? Жалдаса келип туруп кошок айтып бере тургандар бар турбайбы шаарда. Ушунчалык мен өкүнөмүн. Атам эгерде ушунчалык болсо, башка аял алып болсо деле бир тууган төрөтүп берип койгондо мага жакшы болмок. Азыр мисалы атам өтүп кетти. Сүйүнүчүмдү бөлүшөйүн десем бир тууганым жок, же карындашым жок, эркек бир тууганым жок. Эгерде кайгыра турган болсоң, кайгыңды бөлүшкөнгө дагы эч ким жок. Кыйын экен молдоке. Сиз менен байланышып турсам болобу анча мынча кеңеш сурап деп ыйлап отурат дейт.